Бишкек шаарында 8-9 август күндөрү массалык башаламандыкта коопсуз шаар долбоорунун камераларын талкалаган шектүүлөрдүн бири кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. 8-9 августта балдардын тобу Алы Токомбаев жана 7-апрель көчөлөрүндө коомдук тартипти бузуп, жолду тосуп, жолдо өтүп бара жаткан унааларды токтотуп, текшерип, айдоочуларды коркуткан. Шектүүлөр Ички иштер министрлигинин бир нече кызматтык унаасын зыянга учураткан камераларды талкалашкан. Окуядан кийин алар качып кеткен. Бул окуянын кесепетинен 3 миллион сомдук зыян келтирилген. Ошондой эле бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Ыкчам иш-чаралардын негизинде бул окуяга шектүү катары 26 жаштагы жаран кармалды. Ал учурда убактылуу кармоо жайына киргизилген, териштирүү иштери жүрүүдө. Милиция учурда башка дагы шектүүлөрдү издеп жатат. Ош шаары 1-октябрь күнү толугу менен жылытуу сезонуна даяр болот деп билдирди шаардык мэрия. Күн мурун Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев тийиштүү жетекчилер менен биргеликте күзгү-кышкы мезгилге даярдыктарды көрүү боюнча жүрүп жаткан иштерди текшерген. Анын негизинде шаардагы бир катар мектеп, бала бакча, ооруканаларды кыдырып, жылуулук системаларын, от казандардын абалы менен таанышты. Ошондой эле шаардык жылуулук электр борборунун жылуулук камсыздоо муниципалдык мекемесинин күзгү-кышкы мезгилге даярдыгын көргөн. Кыргызстан жана Тажикстан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар макулдашууларга жетишти. Бул туурасында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Ал премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзоданын макулдашуусунун негизинде эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери башында турган өкмөттүк делегациялар мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги чыр-чатактарды басаңдатуу боюнча бирдиктүү чараларды кабыл алуу жөнүндө маселелерди чечүү боюнча узакка созулган сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүгүн белгиледи. Москвада кыргызстандыктарга каршылыгын ачык көрсөткөн автобус айдоочусу иштен айдалды. Москванын тийиштүү кызматы кыргызстандык жарандын коомдук транспорт айдоочусунун үстүнөн жазган арызын карады. Айдоочу август айында Корей улутундагы жаш жигитти салонго киргизүүдөн баш тартып, аны дагы кыргызстандыкты дагы кемсинткен. Кыргызстандык жаранга жөнөтүлгөн токтомдо автобус айдоочусу иштен алынгандыгы айтылат. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова бүгүн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында күрөшөт. Саат кечки 6-да баштала турган беттеште анын атаандашы болгариялык Тайбе Мустафа Юсейин. Тыныбекова кечээ кыз келендердин эркин күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта келемге чыгып, жарым финалда түндүк кореялык Джон Сим Римди 7-0 эсебинде жеңип алган. Жарым финалга чейин Айсулуу Тыныбекова 3 беттеш өткөргөн.